Кыргызстанда арактын баасын мамлекет жөнгө салат. Эми арактын жарым литрдик бөтөлкөдөгү дүң баасы 156 сомдон, ал эми ошол эле көлөмдөгү чекене баасы 158 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Мындан тышкары, спирт ичимдиктерин өндүрүүчүлөргө фирмалык соода түйүндөрүн ачуу сунушталат. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, бул чаралар контрафакттык продукцияга каршы күрөшүү үчүн кабыл алынган. Бирок мындай ыкма тескери натыйжага алып келет деп чочулагандар да бар. Азыр контрафакттык арак 120-130 сомдон сатылып атат. Ошол контрафакттык аракты жоготуш үчүн биз ушундай баалар орнотулду мамлекет тарабынанчы. Бул эмне дегенди билдирет? Эгер арактын баасы ушул 158 сомдон алдыы болсо, анда бул арак бир салыктардын төлөнбөгөндүгүн же ушул арактын өндүрүшүндө технологиянын сакталбагандыгын билдирет. Анткени арак заводдордун айткандары боюнча ушул аракты өндүрүүдөгү колдонулган технология, чыгарышчылардын баарын эске алуу менен, салыктарды эске алуу менен арактын минималдуу баасы 158 сомдун тегерегинде болуш керек. Ушул бааны болсо биздин мамлекеттик агенттик көзөмөлдөйт, биздин кызматкерлер дайыма ушул арак сатылуучу жерлерди баарын мониторинг кылып жүргүзүп, ушул арактын баасы 158 сомдон ылдый сатылбасын көзөмөлдөп турушат. Чиновниктин айтымында баалар өндүрүүчүлөр менен бирге макулдашылган. Биз бул токтомду кабыл алаардын алдында ушул долбоор даярдап жатканда арак өндүрүүчү ишканалардын директорлорун чакырып, бирге кеңешип, кандай бааны койсок туура болот, кайсы баа эң ылдыйкы баа болот деп. Анан ошондой эле биздин ассоциация бар, Кыргыз Алкопром деген. Ушул ассоциациянын чоңу менен Кунакунов Акылбек Марисович менен кеңешип, кандай туура колдонсок болот, кандай туура иштесе болот деп ушул бааны койгонбуз. Бул баары ушул арак заводдордун арак ишканалары менен бирге коюлган баа. Алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүчүлөр да дал ушундай пикирде. Арактын баасын мамлекеттик жөнгө салууга келсек, бул жаңылык эмес. Мындай чаралар алкоголдук ичимдиктери мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө дайыма болуп келген жана боло берет. Бул чара алкоголдук өнөр жай рыногуна эч кандай негативдүү таасир тийгизбейт деп ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, жакында этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатууга мамлекеттик монополия киргизилген. Ошол эле учурда алкоголдук продукцияны өндүрүү жана соода көзөмөл боюнча ошол агенттик түзүлдү. Жаңыдан ушул чыгарылган уюм контрафакт менен өз деңгээлиги өсөт деп биз терең ишенебиз. Бирок бардык эле эксперттер бийликтин айткандарына кошула бербейт. Ар кандай эсептөөлөр боюнча Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктердин көмүскөдөгү айлануусу 40%дан 80%га чейин жетет. Экономисттин айтымында бул чаралардын кабыл алынышы менен алкоголдук тармак көмүскөгө кетип, аны сатуудан мамлекеттик бюджетке түшкөн киреше кескин азаят. Когда есть какие-то барьеры, они всегда находят возможность обойти эти препятствия. Элдер кандайдыр бир тоскоолдуктар болгондо ар дайым аны айланып өтүүнүн жолун табышат. Албетте көмүскөдө сатылган арактын көлөмү көбөйөт деп ишенем. Ал эми аны сатуудан бюджетке түшкөн кирешенин саны да кескин кыскарат. Мамлекет былтыр арак продукциясына акциздик салыкты көтөрүп, аны көптөгөн категориялар үчүн жеткиликсиз кылып салган. Азыр самогон кайнатуу күч алды. Кээ бирлер аны мыйзамдуу түрдө кайнатып, дүкөндөр аркылуу сатышса, анын көпчүлүк бөлүгү көмүскөдө өндүрүлүп сатылууда. Керектөөчүлөрдүн айтымында ал самогондор сапаты боюнча беркилерден кем эмес жана ышкыбоздор аны эч ойлонбой туруп сатып алышат. Анткени ал арзаныраак жана көпчүлүк үчүн жеткиликтүү. Азыр дүкөнгө барсаңыз, буудайдын жакшы сортторунан жасалган арак шарап продукциялары текчеде турат. Бирок баасы кымбат. Негизи керектөөчүлөр үчүн жеткиликтүү эмес. Кандай болгон күндө да сүйүүчүлөр аны ичүүнүн жолун табат эмеспи? В любом случае они находят способ ее употребить. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда эң көп керектелген алкоголдук продукциялардын бири арак болуп эсептелет. 2022 жылы эле бул ичимдик өлкөдө 30 миллион литрден ашык сатылган. Мамлекеттик алкоо агенттиги жаңы эрежелердин кабыл алынышы арак ичимдиктеринин кымбатташына алып келбейт деп ишендирди.
өзү бир 200 сомдун тегерегинде турат, бир бөтөлкөсү, 0,5 бөтөлкөсү. Эң арзандары. Ал эми бир орточо баасы боюнча, орточо деңгээлдеги баалары 300-400 сом тегерегинде турат. Ошондуктан арактын баасы көтөрүлүп кетет деген коркунуч биякта жок. Бирок эксперт аны менен макул эмес. Анткени товардын негизги керектөөчүлөрү үчүн баа алда канча кымбат болуп калышы мүмкүн дейт. Если вот обратить внимание, в магазин идешь, она стоит. Эгер байкасаңыз, ал ичимдиктер дүкөндө тизилип турат, бирок ага эч ким жакындабайт. Анткени анын баасы кымбат экенин көрүп турат. Ал үчүн аракты самогон же башка ичимдик түрүндө көмүскөдө бир жерден сатып алган ыңгайлуу. Биз калкыбыздын 30%-на жакыны жакырчылыктын чегинде жашаарын унутпашыбыз керек. Ну, естественно, такая масса, она ей недоступна, этот продукт. Алкоголдук ичимдиктер тармагын жөнгө салуунун альтернативдүү ыкмасы катары эксперт мамлекеттик үлүшү бар жеке ишканаларды түзүүнү сунуштайт. Анын айтымында мамлекет акциялардын контролдук пакетине ээ болушу шарт. Нужно создавать не 100% частный. Мамлекеттин үлүшү бар арак продукцияларын чыгарган жеке ишканаларды түзүү керек. Арак сатуудан түшкөн акциздик салыктар негизинен жергиликтүү бюджетке түшөт. Ошондуктан бардык облустарда, шаарларда арактын сапаттуу, салыштырмалуу арзан жана жакшы сатылышына кызыктар болушубуз керек. Ал үчүн мамлекет жана тиешелүү түзүмдөр бул суусундукту чыгарууга катышуусу зарыл. Биргелешкен арак ишканаларын түзүү керек. Аларга мамлекеттин өкүлдөрү да катышы керек. Представитель государства тоже должен участвовать. Мындай чаралар канчалык натыйжалуу болорун убакыт көрсөтөт. Эң негизгиси келечекте бийлик кырдаалга көз салып, анын жыйынтыгына жараша саясатын тууралоосу маанилүү.